Кутман күнүңүздөр урматтуу достор, сиздер менен Билимнет шоу телебирси жана мен Атай Самайбек. Азыркы учурда майдын 21 жана биз азыркы учурда коронавирус илдети жөнүндө актуалдуу тема, бирок карантин бүтүп жатат жана биздин элибиз экономикабыз кайрадан жумуштар ачылып, биз жумушка барып баштадык. Анан азыркы учурда коронавирустан кийин жашообуз кандай болот деген тема менен биздин дарыгер коногубуз бүгүн дарыгер, жалпы хирург Эрмек Исмаилов. Саламатсыз Эрмекиңизге кош келипсиз. Жана эң биринчиден биз азыр саламдашып атабыз. Азыркы учурда элдер чыгып, сыртка чыгып, мурункудай эле салам алейкум деп эле кучакташып башташты. Бул канчалык деңгээлде кооптуу жана азыркы учурда, азыркы ситуацияда кандай саламдашса болот, кандай саламдашса болбойт. Ошол жөнүндө кыскача бизге айтып берип койсузбу? Саламатсызбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Албетте биз бул коронавирус илдети бизге келерден алдын эле жана Кытай мамлекетинде башталды деп жатканда биз кандай эрежелерди сактоо жөнүндө айтып баштаганбыз. Ал эрежелер өзгөргөн жок, баягындай ошондой эле сакташ керек. Мисалы үчүн жанагы учурашыш боюнча айтып атасыңар, башында биз айтып кеткенбиз. Кол кармашпаш керек. Максималдуу түрдө аралыкты сактап, анан баягы Корей жарандары учурашкандай эле, саламдашкандай эле, алыстан эле бири-бирибизге монтип кыргызыбыздын өзүнүн эле жакшы салттарыбыз бар болчу, азыр деле бар. Мисалы үчүн ошону биз сактап, азыр учурашкандан алыс болушубуз керек. Мисалы үчүн кээ биркилери азыр монтип мушту менен саламдашып атат, же чыканак менен саламдашып атат. Бул дагы аралыкты кыскарткан үчүн бул зыян болуп эсептелинет. Кооптуу болуп калышы мүмкүн. Ошол анда экинчи суроом, азыр бизде ошол кечке эле же ооз мындай дүйнөлүк сактоо агентство уюму же бир айтат маска кийиш керек, же маска кийбеш керек. Анан бизде деле азыркы учурда 5000 баштап 5000 сомго чейин штраф киргизебиз деп атат. Канчалык деңгээлде кандай эмне кылыш керек? Кимди угуш керек биз? Кимдин позициясы туура? Ошол жөнүндө маалымат берип коесузбу? Ошо масканы кандай колдонуш керек? Кандай маска колдонуш керек? Азыр бул жакта дагы бир нече үлгүбүз бар. Ошо үлгүлөрдү колдонуп айтып берсеңиз биздин элибиз үчүн менимче абдан пайдалуу болот. Сурооңузга рахмат. Албетте бул дагы аябай орчундуу суроолордун бирөөсү болуп атат. Себеби эл дарыгерлерди карап, саламаттык сактоо уюмунун кеңештери боюнча бирөөсү масканы кийгиле десе, бирөөсү кийбегиле деген үчүн элдин дагы ишеничи бир аз кайтып калды да. Ошон үчүн кээ бирөөлөр тагып жүрүшөт, кээ бирөөлөр такпай жүрүшөт. Мен азыр көчөдө жана жумуштан кайтканда байкасам бир 80% таккан жок. Бул кайсы учурда тагыш керек жөнүндө мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып кетсем, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет кап тагуу боюнча кеңештери төмөнкүдөй. Биринчи иретте бет капты медициналык кызматкерлер кийиш керек, сөзсүз түрдө. Экинчи ирет бул бейтаптарды карап жаткан туугандар, жакындарды тагыш керек, сөзсүз түрдө. Себеби оорулуунун иммунитети төмөн болот. Анан жанагы карап жаткан адам сыртка чыгып келет. Балким ар түрдүү вирустарды өзү менен алып келгенде бейтап менен мамиле кылганда ошону берип калышы мүмкүн. Үчүнчүсү бул жанагы жөнөкөй адамдар такса болот эгер баягы эл көп чогулган жерге. Анан жанагы сиз бир жерде, мисалы үчүн көчөдө бара жатсаңыз, жаныңызда эч ким жок болсо, анда такпасаңыз болот. Бирок эгер сиз өтүп баратып, жаныңыздан көп адам өтүп жаткан болсо, ал түрдө сөзсүз түрдө кийиш керек. Себеби балким ал түшкүрүп калышы мүмкүн, же дагы башка кыймыл аракеттер жасап калышы мүмкүн. Ошондо баягы ооздон чыккан жанагы вирустар, тамчылар, ошолор сизге тийип кетсе, эгер сиз бет кап такпасаңыз, ошондо жугуп калышы мүмкүн. Эми жанагы бизде жакшы макалыбыз бар го, сактанганды сактайт дегендейчи. Ошондой эле такканга аракет кылыш керек. 90%. Бирок мындай нерсе бар да, бизде кээде адамдар бир күн ошол эле бир масканы алып эле 15 сом, ал деле арзан акча эмес. Ар бир күн, ар бир 4 саат алмаштыра албайбыз. Анан бизде байкап атам да, кээде адамдар бир ушул маска кийип эле бир 2-3 күн кийип берет. Бул канчалык деңгээлде туура жана кандай маскаларды канча саат кийсе болот? Бет каптын дагы азыр түрлөрү бар. Мисалы үчүн сиз көрсөтүп жаткан бет кап бул болсо өзү 3-4 саатка чыдайт.
Бул бет капты өзгөчө жанагы медициналык кызматкерлер жумуш учурунда баягы мисалы үчүн 8 саат иштесе, бет капты 2 жолудан кийип баштайт да. Эгер сизде өзүңүздүн үйдө өзүңүз тиккен материал менен тиккен бет кап жок болсо, эгер ушундай болсо 4 саатта бир жолу алмаштырып туруш керек. Андан дагы күчтүү бет каптар бар, мисалы үчүн буларды баягы тагуу эрежеси боюнча бул бир күндөн дагы көп такса болот. Анан буну жанагы ультрафиолет деген неме бар. Ошол бокс окшогонго салып туруп кайра кийсе болот. Бирок бул бет каптарды, мисалы үчүн мына дагы бир бет каптын түрү бар. Бул бет каптар көбүнчө медициналык кызматкерлерге керек да. Себеби дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча медициналык ушундай баягы эффективдүү бет каптардын медициналык кызматкерлерге жетишсиз болуп жатат да. Ошондуктан жетишпей жатат. Анан мисалы үчүн азыр көпчүлүк көчөдө көрүп жүрөм, ошондой бет каптарды тагып жүрөт да. Аны такпай эле жөнөкөй эле сиз өзүңүз үйдө материал менен YouTube каналдарда толтура мисалдар бар, ошо кантип тигүү боюнча. Ошону тигип эле, ошону колдонсоңуз, сиз медициналык кызматкерлерге чоң салым кошкон болосуз да. Чоң рахмат. Ошон үчүн достор, азыр айтып кетейик. Мындай бет кап 40 өлө чоң эле 100 сомдон да, 100 сомдон ары. Ошон үчүн эгер силерде мүмкүнчүлүк болсо, бул биздин урматтуу, бизге керектүү учурларда мед кызматкерлерге берели. Анан өзүбүз үйүбүздөн деле жасап, же ушундай эле бет кап кийсек жетиштүү экен. Чоң рахмат. Ал эми биз азыр мындай да нерсе бар, бизде акыркы 20-30 жылда мындай влажный салфетка деген аябай тренд болуп кетти. Бүт жерде табиятка барсаң деле таштандыктан деле ошолор. Ушулар азыр салымдаштыргандан кийин, бир нерсе кийгенден кийин дезинфекцияга жарайтпы же жарабайтпы? Ушундай влажный салфеткалар айтпайбыздар. Влажный салфетка албетте бул баягы булардын да түрү болот го, жана антибактериальный, бактерияга каршы жана жөнөкөй эле влажный салфетка. Бул албетте өзүнө гана колдонгондо бул жардам бербейт. Себеби эффективдүү болуш үчүн биринчи иретте колду самындап жууш керек. Андан соң кургатып туруп, антисептик менен гана сээп, андан соң гана башка иш-аракеттер жасаса болот да. Жеке бул влажный салфетканын өзүнүн жардамы жок. Чоң рахмат. Ал эми бизде мындай да бар да, бизде ошол акыркы чырыкта хит продаж болгон, бул ошол бизде ошо антисептик болду. Анан азыр мындай болуп атпайбы? Ошо антисептикти колдонуп, анан же мындай кандай колдонуш керек? Эдилер алып туруп эле азыр деле өткөзсөк, мындай эле кандай азыр мына антисептик сепкенден кийин кайсы жактарды тазалаш керек? Тырмагына же өзүнүн эрежеси барбы, же жөн эле монтип кылып эле жетиштүүбү? Биринчи иретте айтып кетейин. Биринчи иретте айтып кетейин, бул антисептиктин түрлөрү болот. Бул баягы спрей антисептик, анан жанагы жөнөкөй жидкий куюп, суутту мындай куят да. Бул спрейдин эффективдүү болуш үчүн бир 20 жолу өзүңүзгө чачышыңыз керек, колуңузгачы. 20 жолу. Себеби жидкийдики болсо мындай дароо эле колуңузга кулат дагы бардык немелерге колуңуздун аралыгына тиет. Эгер спрей менен бир жолу мисалы үчүн монт чачсаңыз, баягы колуңуздун ортолоруна тийбей калат да. Ошондо бул кылган аракетиңиз эффективдүү жок болуп калат. Ошондуктан кандай колду жууш керек? Мисалы үчүн биринчи иретте монтип колдорду жууп, кайра монтип колдорду көрсөтүш керек, жуупчу. Бардык иретте жасаш керек туурачы. Бул деле баягы YouTube каналдарынан көрсө болот. Мындай өзгөчө жерлерин айтып атам да. Аны колдорду монтип аралыктарын бүт баарыны каптап жууш керек болот да. Анткени 1-2 жолу эмтип эле монтип болсо болот. Бул дегени бул жана орустар айтмакчы для галочки эле болуп калып атат да. Түшүнүктүү. Мен деле анткени для галочки кылып жүрүп жүргөм, анткени билимим жетишпейт. Макул, чоң рахмат. Ал эми азыркы учурда ошол коронавирус илдети биз үчүн аябай бир чоң бир өзгөрүү алып келди, чоң бир сабак болду. Анан азыр көбүнчө азыр экономика жөнүндө сөз болот да. Биз мындай карантин бүткөндөн кийин мындай бүттү коронавирус илдети бүтүп калгандай эле сезилип жатат. Баары эле базарлар жакында ачылат дейт, соода дүкөндөр ачылат, мечиттер ачылат, мындай көп коомдук транспорт кирет. Бирок азыркы учурда биз ошол жарандар катары биз эмне кандай бир кадамдар жасаш керекпиз? Өзүбүздүн ошол коронавирус илдети жоголбойт, ал дагы мындай ким билет, качан жоголот, качан вакцина чыгат. Азыркы учурда сиз бир сунуштарды айтып кетесизби? Биз жарандар катары, жөнөкөй карапайым элдин өкүлдөрү катары биз эмне кылышыбыз зарыл жана өзүбүздү кандай сактанышыбыз зарыл? Абдан жакшы суроо болду. Мен өзүмдүн жакындарым эле бир
60-70% тилекке каршы. Көпчүлүгү карантин бүткөндөн кийин коронавирус илдети жоголот деген ойлор менен жүрүшөт да. Бирок бул такыр туура эмес. Белгилүү окумуштуулардын айтуусу боюнча бул илдет биз менен көп убакытка болот. Мисалы үчүн коронавирус илдетинин вакцинасын изилдеп табыш үчүн 18 ай убакыт кетет экен. Бул дегени бул 2 жылга жакын уже убакыт болуп калат. Анан ошол вакцина эгер табылып калса, ал вакцинаны 7,5 миллиард адамга жеткириш үчүн 5 жыл убакыт керек экен. Ошондуктан бул илдет менен күрөшүү бизде алдыда. Баягы көңүлдү бош койбош керек. Баягы жаңы илгерки заман келбейт деп айтып атпайбы? Ошол ойго кошулуп, жаңы жашоону жаңы эреже менен башташ керек. Мен кандай кеңештерди айтып кетет элем? Бул албетте жанагы биздин эң маанилүү баягы эрежелерди сактоого аракет кылыш керек. Жана башында айтып кеткендей эле бул бет каптагуу, алыстыкты сактоо, бул 1,5 метр, 2 метр алыстыкты сактоо жана колду бат-баттан жууп туруу. Мисалы үчүн азыр сиз жанагы айтып кеткендей экономиканы баягы төмөндөшүнө байланыштуу айла жоктон иш жерлерди ачууга мажбур болуп атат. Бирок ага карабастан жаңы стандартка ар бир башчы ошол стандартка баш ийип жаңы условияны түзүш керек, шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн азыр мен маалымат булактарынан карап жүрөм. Мисалы үчүн жанагы фитнес центрлерди ачыптыр. Ошол ар бир фитнес центрге барган жарандын спорт менен машыккан жерлерин терезе менен жаап коюптур да ошочу. Ошондой эле бизде деле мисалы үчүн офистерде болобу, кафелерде болобу аралыкты балким терезелер менен жабыш керек болот. Себеби вирус жана биз айткандай эле азыр жоголбойт. Канчалык биз баягы бизнесибиз жакшы өрчүш үчүн жана элдердин келишинин коопсуздугун ойлосок, ошондой бир жаңы аракеттерге барышыбыз керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан азыр мен өзүм шаар пландоочумун, шаар өнүктүрүү боюнча адисмин. Анан мобилдүүлүк деген өтө маанилүү тема бар. Азыр бизде жумуштар ачылса дагы жумушка жете албаган адамдар көп, жеке автоунаалар болбогон. Анан 25 майдан кийин коомдук транспорт ишке кирет деген нерсе бар. Анан ал жакта да риск көп болуп атат. Ошол жакта биз ошол коомдук транспортты колдонсок, маршруткаларда чыгышы мүмкүн кимирде, же 1 айдан кийин. Ал ситуацияда биз өзүбүздү кандай сактанышыбыз зарыл? Ошол коомдук транспортто өзүбүздүн ошол алгоритм действиет этип коет, өзүбүздү кандай иштеш керекпиз, кандай колдонушубуз зарыл? Албетте бул сиз айтып жаткан орчундуу маселелерди менин баягы көзөмөлүм боюнча мамлекеттин башы катып жатат, жана кээ бирки жарандык активисттердин гана башы катып жатат да. Мындай жөн адамдардын баягы күндө азыркы бет кап кийбеген адамдарды карасак, алардын бул коопсуздугу жөнүндө ойлонтурган деле жок да. Бирок бул аябай туура эмес көрүнүш. Себеби баарыбыз көрүп атабыз, баягы коронавирус илдети өзгөчө ошондой жабык жерде жана адам көп чогулган жерлерде бат тарап кетет да. Мисалы үчүн бул баягы коомдук транспорт маршруткаларды атайлы. Эртең менен мен азыр элестетип жатам, эртең менен эле ал жерде бир 10 киши олтура турган жерге бир 20 киши олтурушу мүмкүн. Ал жерде 100% ал эгер бирөөсүндө коронавирус илдети болсо, 100% ал жерде жугат, таркайт да. Ошондуктан мен мындай кеңеш берет элем биздин жарандаргачы. Эгер сизде баягы жумушка чейин жөө барыш мүмкүнчүлүгү болсо, жөө гана барганга чара көрүңүздөр. Эгер велосипед болсо, велосипед менен эле барыңыздар. Анан жанагы эгер мүмкүнчүлүк болсо, жанагы троллейбустар же чоң автобустар болсо, адам аз болгон жерге олтурганга аракет кылыш керек. Андан башка өзүңүздү баягы өзүңүздү сактаганга башка эрежеси жок да. Ошого аракет кылганга күчүнү жумшаш керек элибизчи. Себеби жок эл катары эле мен маршруткага олтурам десе, анда ал илдетти балким ал адам өзүнө жуктурат, бирок мындай симптому жок, белгиси жок өрчүтүшү мүмкүн. Бирок үй бүлөдөгү ата-энелерге жана балдарына кооптуу болуп калып атпайбы? Ошол нерселерди ойлош керек да. Чоң рахмат. Ошо биздин жарандарыбызга ушул нерсени чакырмакчымын, сак болгула. Өзүңөрдү ойлонбосоңор, жакыныңарды ойлогула. Ал эми азыр тойсуз кыргыз жок деген нерсе бар. Тилекке каршы ошо мүмкүн бирөөлөргө тилекке каршы болду, бирок бирөөлөргө наконец деген жакшы, Кудайга шүгүр деп башташты. Тойлор 2 айдан бери тойлор, шеринелер жок болду. Анан
азыркы учурда ошо сентябрь күзүндө мындай той сезону башталмакчы да. Анан сиз ошол көз карашы кандайсыз? Биз ошо тойлор улана берсинби, тойлор кандай болушу зарыл же тойдон баш тартыш керекпи? Ошо сиздин ошол өзүңүздүн көз карашыңызды айтып коесузбу? Дарыгер катары. Дарыгер катары албетте мен идеалдуу бир нерсени айтам. Бул тойлорду такыр эле жок кылып койсо жакшы болмок. Бирок тилекке каршы бул биздин баягы кандай десем, маданиятыбызга жараша, анан баягы каада салт деп кээ биркилер айтып атат. Ошого жараша сөзсүз түрдө той кылганга эле баары аракет кылып жатышат да. Бирок бул тойлорду мен жакында эле бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Чубак ажы баягы эфирде бирөө суроо бериптир ошол боюнча, той боюнча. Ал айтты, кеңеш берди. 5 жылга мораторий беришин депчи, баягы тойлорду өткөрбөсүн деп. Мен дагы аябай кошулмак оюна кошулуп жатам да. Себеби азыр той дегенде эл көп чогула турган жер мүмкүнчүлүк болуп атат. Кээ биркилер 500 адамды ошол жерге чогултат, кээ биркилер 300, андан дагы көп чогулткан адамдар бар да. Вирустун түздөн түз баягы жайылышына чоң мүмкүнчүлүк. Биз вирус менен күрөшпөй, наоборот, ага биз жардам берип, көмөк көрсөтүп атабыз да, жардам берипчи. Анан балким башында биз баягы элибиз башында макул биз эрежелерди сактайбыз дегендер дагы бар. Бирок баягы жерде шарап ичилет, дагы башка нерселер жасалат. Ошондон кийин ар бир жаран өзүнүн кыймыл аракетине жооп бере албай калышы мүмкүн. Ошондуктан эгер жок биз өткөрөбүз деп такыр эле болбосо, анда менин оюмча азыр мамлекет ошол боюнча чара көрүп атат. 50 адамдан жогору чогулбасын деген эрежелерди чыгарып атат да. Балким ошондой кылса болот. Жалпысын алганда мен каршымын. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, кызыктуу бир нерсени. Тойлордун азыр өтпөй калганына байланыштуу көптөгөн оорулардын сезгениши азыр азайып калды. Мисалы үчүн өт оорусу боюнча, уйку бездин сезгениши боюнча оорулар азайып калды. Эмнеге? Мисалы үчүн кээ бирки инсандар бар, жанагы баягы орусча айтканда уважаемый адамдар бар. Алар бир жумада сөзсүз түрдө 5-6 жолу тойго барышат да. Анан алардын мисалы үчүн өттө проблемасы болсо, күнүгө эле кечки убакытта тамак аш баягы тойдо жеп, анан эч нерсе кыймыл аракет жасабай, жатып алып эле эртеси күнү тойго барганда ошол оорулардын сезгенишине алып келет. Ошол оорулар бизде азыркы учурда азайып калды да, жакшы жагы. Сонун. Ал эми тамак аш жөнүндө сөз башталып кетти. Анан азыркы учурда бар го мы то, что мы едим дегенчи. Анан азыркы учурда биздин тамак маданияты кандай? Биздечи ошол кандай тамактанып атабыз? Кыргыз элибиз жалпысынан кыргыз ошол. Анан эмнени сиз өзү дарыгер катары эмнени сунуштамаксыз? Кайсы диетаны, кандай диетаны кандай сактанышы зарыл? Эмне кайсы тамактардан, азык түлүктөрдөн баш тартып, кайсы азык түлүктөргө көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл? Сурооңузга чоң рахмат. Бул боюнча албетте ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы жашоо шартына байланыштуу болуш керек. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда жана тоолуу аймак болгон үчүн кээ бирки дарыгерлер жанагы чучук картаң, казы картаң чучуктарды жегенге кеңеш берет. Ооба, ал сиз биздин баягы иммунитетибиз көтөрүлбөйт деп бир ушундай бир ой бар да. Анан мисалы үчүн Кореяда болсо алар баягы көбүнчө жашыл немелерди жеп, чөптөрдү жеп жашашат да. Алардын өзүнүн жашоо шартына байланыштуу. Биздин учурда бир гана баягы казы картаң чучукту гана эске албай, баягы мөмө жемиштин да кени болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн Кыргызстандачы бадыраң, помидор, өрүк, бүт баары бизде баары сезон боюнча бар. Мисалы үчүн чет мамлекеттеги биздин кесиптештерибиз аябай суктанышат бул боюнчачы. Эмнеге силер ошону жебей, тескерисинче жанагы азыркы учурдагы фастфудтарды жеп жейсиңер, өзүңөрдө арзан болуп атпайбы? Бул мисалы үчүн черешнялары, жанагы бадыраңдар бизде аябай арзан да, салыштырмалуучу. Ошону эле ошолорду эле тамактанып, ошолорду эле неме колдонсо, менимче ар бир кыргыз жаран баягы ден соолугуна сак болуп, баягы дайыма чын болуп жүрсө болот да. Эмнегедир бизде ошол нерсени колдонушпайт. Чоң рахмат. Кайра эле ошол бизде коронавирус учуруна келели. Карантин учурунда мындай имбир деген, анан лимон деген нерсенин баалары ошо алтын болуп калды да. Анан суроо пайда болот. Бул канчалык деңгээлде чын эле ошол профилактика жагынан эффективдүү? Албетте мен өзүм дагы буга чейин имбир алган эмесмин, бирок маалымат булактарына баягы ушунчалык имбир жана лимондун баасы көтөрүлүп кетти дегенде мен да барып кызыгып сурап көрдүм да.
имбирдин баасы 800-900 сомго көтөрүлүп кеттир. Бул эми имбир менен лимон бул иммунитетти көтөрөт деген бир факторлордун бирөөсү. Албетте алар иммунитетке жардам берет. Эгер сиз бул коронавирус илдетине чейин өзүңүздүн ден соолугуңузга карабай, иммунитетиңизге карабай жүрсөңүз, бул лимон менен имбир бир айдын эле ичинде сиздин иммунитетиңизди көтөрүп койбойт да. Бул жардам берет, сөз жок. Бирок жана сизге айтып кеткендей эле бул нерселерди илгертен башташ керек болчу да. Анан бир айдын ичинде эле сиз лимонду ичсеңиз эле баягы супергеройлорго окшоп эле прям баарыңыз күчүңүз көп болуп калбайт. Ошондуктан эффективдүүсү баягы именно пандемия учурунда бул аз эле да. Чоң рахмат. Ал эми биз ошол профилактика жөнүндө сөз кылып атабыз, алдын ала бир чара көрсөтүш керек деп. Анан акыркы учурда биз Кыргызстанда тилекке каршы мындай мужское здоровье, биз мындай мужское женское здоровье бир нерсе биз ошо төрөө учурунда аялдар өстөрө албайса же мындай кыйналып жатса, ары дайым эле аял эле күнөөлүү. Сиз ошол нерсеге кандай көз карашысыз? Жана биздин ой жүгүртүүбүз эмне үчүн биз ошол элдер, эркектер өзүн текшеришпейт? Көбүнчө мындай байкап көрсөк, УЗИ жагына барсак, эме жагына барсак баары эле кыз келиндер. Ошо эмне үчүн ушундай нерсе жана бул тенденция кандай болуп атат? Жакшы тарапка өзгөрүү барбы же эч бир жакшы тарапка өзгөрүү жокпу? Бүгүн сиз мага баары эле орчундуу суроолорду берип жатасыз. Анткени жакшы орчундуу болуп калды тилекке каршы. Чын эле бул дагы аябай бул маселе боюнча мен дагы көп суроолор менде пайда болгон болчу. Жакында бир акушер-гинеколог кесиптешим Екатеринбург шаарында иштейт. Ошо менен сүйлөшүп жатып, көп суроолорго өзүмө жооп алдым да. Сиз жанагы изилдөөлөр боюнча айтып атасыз, эркектер жана аял кишилер азыр текшерүүдөн аз өтүп атат депчи. Бул бир гана ошол үй бүлөлүү болуудан алдын эле эмес, бул жалпы эле элибиз бул текшерүүдөн өтпөйт. Совет Союз бузулгандан бери элибиз 20 жыл, 15 жыл текшерүүдөн өтпөгөндөр бар да. Бул суроо мен мисалы үчүн бизге бейтаптар келип калат. Акыркы жолу качан текшерилдиңиз эле десем, 90-жылы же 95-жылы дейт да. Бул абдан туура эмес нерсе. Себеби ар бир жаран ден соолугуна кам көрөм десе, бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп туруш керек. Анан жанагы күнөөлөш боюнча айтып кеттиңиз кыздарды. Бул нерсеге аябай маанилүү көз караш керек. Себеби бул жерде бир гана кыздарда эмес, эркектерде дагы көптөгөн орчундуу маселелер болушу мүмкүн. Анын алдын алыш үчүн эмне жасаш керек? Үй бүлө куруудан алдын эркек жактагы, кыз жактагы сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүш керек. Мен эч жака барган эмесмин, мен тазамын дегенден алыс болуш керек. Себеби көптөгөн оорулардын белгиси жанагы мындай белгисиз өтөт да. Мисалы үчүн симптомсуз өтөт. Мисалы үчүн бизде мындай жалпы алганда кыргыз элибизде бир түшүнүк бар экен. Ар бир кандай гана оору болбосун, ал сөзсүз түрдө өзүнүн белгисин көрсөтүш керек. Жок, андай эмес. Көптөгөн жугуштуу оорулардын белгиси билинбейт. Мисалы үчүн гепатиттер болобу, альвекок, эхинокок болобу, алардын такырдагы бир убакытка чейин белгиси жок өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бул бир гана аял үчүн эмес, эркек үчүн дагы керек, жана болочоктогу балаңыз үчүн дагы керек да. Эгер сиз ошол балалуу боюнда болуудан алдын текшерүүдөн өтүп койсоңуз, көптөгөн жанагы оорулардын алдын алганга салымыңызды кошот. Рисктер азаят, э? Рисктер азаят, жана мисалы үчүн көптөгөн азыр төрөт учурунда ошол ымыркайлардын оорулары пайда болуп атпайбы? Порок сердца деп атат, жанагы дагы башка бир оорулар чыгып калып атат. Ошол боюнда болуу алдын үнөмдөгөн акча, мисалы үчүн бул ашып кетсе 5000 сом болсун, мисалы. Кээ биркилерде бул жок болушу мүмкүн, бирок балалуу болгондо ошол ооруга бул 5000 сомдон көп акча кетип калат да. 100 000 деген сөз. Ошол убакыт кетет, нерв кетет. Өзүңүздүн ден соолугуңузга дагы чоң баягы стресс алып келесиз да. Ошондуктан баары жакшы болгон учурда эле ошол 5000 сомду аракет кылып таап туруп коротуп алсаңыз, кийин сиз уже жанагы көңүлүңүз тынч жүрөт да. Сонун. Ал эми стресс деген сөз айтылып кетти. Азыркы учурда ошол карантин учурунда 41,5 айдан бери үйдө отурдук. Эч жака чыкпай, мындай парктарда жабылып болду. Азыркы учурда да бизде ошол бульвар, эркиндик бульварда жабык тилекке каршы. Анан
ошо стресс деген эмнегедир биз ата эне менен сүйлөшкөндө же чоңдор менен сүйлөшкөндө стресс деген сөздү билчү эмес экен. Бирок тилекке каршы акыркы 30 жылда мына азыркы мындай биз чоңоюп баштадык. Баары эле стресс болуп эле антидепрессант ичет деп психологдорго көрүп барып башташты. Бул жакшы бир нерсе, психологко баруу. Эмне үчүн биз ушундай аябдан эле өтө эле бир стресске кирип кеттик. Стресс деген эмне? Же мүмкүн эми көңүлү жок болсо стресс болобу? Ошол стресс жөнүндө, анан депрессия жөнүндө кичине маалымат берип коесузбу? Бул эмне деген нерсе, анан алдын кандай профилактика кылсак болот? Албетте, бул толук түрдөгү стресс жана депрессия боюнча бул өзүнүн адистери бар. Албетте, бул баягы психотерапевт, психолог, анан ошолор толук түрдө маалымат бере алат. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып кете алам да. Стресс деген бул баягы адам өзүнүн баягы эч нерсе өзүнүн ички дүйнөсүнө кирип кетүү деп түшүнсө да болот да. Мисалы үчүн көптөгөн орчундуу маселелер бир убакта келип калса, мисалы үчүн акча жок болуп калат, үй бүлөлүк маселелер болуп калат. Ошонун баары бир топтолуп келгенде организмге терс таасирин алып келет да. Ошол нерсени мындай жалпак тил менен айтканда стресс деп айтса болот да. Мисалы үчүн баягы эч нерсе кыла албай калдым, баягы чоң маселелер болуп калды деп адам өзүнө өзү бир жолго алып келип алат дагы. Ошол стресс дегенде терс гормондор организмде иштеп баштайт дагы, организмдин иммунитетинин түшкөнгө себеп болот да. Ошол нерсеге эмне үчүн азыркы жаштар кабыл болуп атат, мурунку ата-энелерибиз алага кабыл болбошу мүмкүн, кабыл болбойт эле деген сурооңузга мен мындай деп жооп берет элем. Мурун азыркыдай маселелердин көптөгөн маселелердин пайда болушунан дагы деп ойлойм да. Мисалы үчүн мурун ата-энелерибиз стресс ал убакта деле болгон, бирок буга баягы аты айтылган эмес да. Анан алар ата-энелерибиз көпчүлүк учурда бул стрессти жанагы кыймыл аракет менен чыгарышчу. Азыр шаарда жарандарыбыздын кыймыл аракети аз болуп калды, себеби көп жумуштар булар офисте иштеген жумуш болуп калып атат да. Биз компьютерде олтуруп эле баарын басып эле баягы иштеп жатабыз да. Мурун болсо ата-энелерибиз мал кайтарчу, сугарчу, баягы талаага чыгып иштечү, бүт ошол стресс баягы азыркы айтып аткан сөз стресстин баарын ошол жакта чыгартуу да. Бугун чыгарчу. Азыр биз болсо стрессибизди жакындарыбыздан чыгарып атабыз да. Колду көтөрүп. Же колду көтөрүп жатабыз да. Баягы азыр баягы маалымат булактары боюнча чыгып атпайбы? Үйдө насилие, үй бүлөлүк зомбулук көбөйдү депчи. Албетте ал кичинекей бир үйдө олтуруп алып, жинини баягы эркектер кайсыл жакка чыгарышын билбей, ошол алсыз болгон аял кишилерге же балдарга чыгарганга баягы аргасыз болуп атат да. Мен ошондой түшүнүп атам да. Бирок ал такыр туура эмес. Анын алдын алса болот. Кантип пайдалуу жумуштарды жасаганга аракет кылса болот. Мисалы үчүн ошол стрессти ырдаса деле чыгат, китеп окуса деле чыгат, үй бүлө менен сүйлөшүп бир китепти окуп сүйлөшсө деле чыгат да. Мындай мен эч нерсе, мисалы үчүн китеп окуй албайм деген бул менимче бул уят болуш керек да ар бир жарангачы. Ошондуктан баягы өзүбүзгө баягы орустар айтмакчы оправдание, ошону таппай баарыбыз эле ошол бир нерсе болсо жок мен муну кыла албайм, жок мындай кыла албайм деп эле аракет кылып баягы стрессти чыгарсак болот. Дагы бир нерсени айтып кетсем, жанагы спорт боюнча чуркап деле ошол стрессти чыгарса болот да. Же чуркабайбызсың жакта оточоптурду жечү. Оточопторду чыгып ошондой кылса болот. Ал деле биздин ошо психология жагынан дагы айтат. Ошо жери менен иштеш бул аябай пайдалуу деп. Көп мен мындай өзүмдүн 6 жылдан бери иштеп жүрөм. Көпчүлүк учурда биздин жарандарыбыз баягы бир себеп издеп жүрүшөт да, баягы кылбаш үчүнчү. Мисалы үчүн шултоо издеп жүрүшөт да. Мисалы үчүн ден соолукта болом десеңиз чуркаңыз десем менин бутум ооруйт дейт. Бассейнге барыңыз десем сүзө албайм дейт. Анан анда жөн эле басыңыз десем анда убактым жок дейт да. Ошондуктан проблема мамлекетте же дарыгерлерде эмес, проблема биз өзүбүздө да. Ошол биз өзүбүз менен күрөшсөк көп нерселерге алып келишибиз мүмкүн. Бизде мындай акылдуу адамдар бар го, мындай профилактика убакыт таба албасаң, анда ооруканага жатууга убакыт табууга мажбур болосуң. Ошондой эле сөз болуп атат. Ал эми биз жаңы биз маегибиз башталып атканда мындай физикалык гигиена жөнүндө сөз кылганбыз. Азыркы учурда интернет, соц тармактар аябай эле көп болуп кетти. Анан цифрлык гигиена жөнүндө сөз кылсакчы, мен байкап атам, кичинекей ата-энелер баласы бирде ыйлап баштаса же бир нерсе болсо эле планшетти же телефонду бере алат, бүттү.
тынч болот да. Канчалык деңгээлде бул туура бир нерсе. Жана ошол өзүбүз дагы жаран катары цифрлуу гигиенага кандай келсек болот. Жана ошол биздин өзүбүздүн ак себебибизге, ден соолугубузга кандай таасир тийгизет? Сурооңузга рахмат. Албетте бул дагы суроо бир аз баягы психолог, психотерапевттердин суроосуна бир аз байланыштуу болот, бирок мен өзүм ушул тармактарга дагы кызыгып интернет булактарында белгилүү окумуштуу баягы психологдордун айтуусу боюнча абдан терс таасирин тийгизет баягы өзгөчө бул ымыркайлар жаш балдар үчүн. Себеби алардын жанагы баягы нормалдуу түрдөгү өсүшүнө тоскоол болот экен да. Мисалы үчүн кичинекей мультиктер болобу же жанагындай оюндар болобу терс таасирин тийгизип, бул баягы баланын кандайдыр бир баягы орустар айтмакчы отклоненияларга алып келиши мүмкүн экен, психологиялык да. Бул абдан чоң тармак, буга мындай өзгөчө бир токтолуш керек. Анын чоңдор боюнча айтып кетсем, албетте сиз айткандай маалымат булактары боюнча баягы биз аябай көп баягы потребление кылып атабыз да. Бул биздин сиз жана айтып кеткендей стресске көп алып келет да. Мисалы үчүн күнү келе эртең менен ойгонуп эле биз эмне кылабыз? Телефонубузду кармап баягы бүгүн коронавирус илдети канча адам баягы илдетине чалдыгыптыр деп эле окуп атабыз да. Бул канчалык бул терс маалыматты биз окуган сайын бул бизге терс зыянны тийгизет жана стресске алып келет. Жана бул стресс жана айтып кеткендей эле терс гормондорду чыгышына зыян келтирет, иммунитетти түшүрөт. Ошондуктан бул маалыматтарды мүмкүнчүлүк болушунча окубаганга аракет кылыш керек да. Балким кээ бирки маалыматтарды окуш керек. Мисалы үчүн 100% маалыматтын бир 20%-ны баягы фильтр деп коет го, фильтрдеп туруп окусаңыз болот. Пайдалуу маалыматтарды гана да. Мисалы үчүн өзүңүздүн билим деңгээлиңизди жогорулатыш үчүн колдонсоңуз болот. Калган маалыматтарды окубаганга жана ошол маалыматтарды башка пайдалуу нерселер менен толуктасаңыз болот. Жана айтып кеткендей эле китеп окуп же жакындарыңыз менен сүйлөшүп эле. Мен мындай баарын колдонгонго каршымын. Сонун ал эми мындай да нерсе болду. Карантин учурунда эркектер көбүнчө иштейт. Бирок карантин учурунда үйгө отурууга мажбур болду эркектер көпчүлүк. Анан канчалык деңгээлде бала менен убакыт өткөзүү, үйдөгү иш ар дайым 24 саат үйдө отуруу болушу аябай чоң стресс болду эркектерге. Анан сиз дагы ошо үй бүлөлүү экенсиз, анан балаңыз бар экен. Анан жалпысынан тарбия, үй бүлөдө ошо баланы тарбиялоо бул канчалык деңгээлде атага тийиштүү, канчалык деңгээлде энеге тийиштүү? Анткени азыркы учурда атасы ар дайым 2 жумуш, 3 жумуш, үй бүлөмдү багам, келечегин жана ойлоном, батир алам, машина алам деп эле 100% ишке кетип калат. Анан балдары тилекке каршы же мигрант болуп кетишет да, бизде деле азыр. Анан социалдык мындай жетим болуп калган адамдарыбыз көп. Ошол биздин ата-энелерибизге, өзгөчө жаштарга кандай бир кеңеш бермекчисиз? Өзүңүз жөн гана жаран ата-эне катары. Рахмат сурооңузга. Албетте, бул бизде мындай менталитетке байланыштуу, баягы элибизде мындай бир ой элибизге сиңип калган экен да. Баланы аял караш керек, эркектер баягы тамагыны, ашын алып келип турса болот депчи. Тарбия боюнча көбүнчө аял кишиге байланыштуу депчи. Бирок бул менде деле чын калп айтпайм, менде деле бул бир убакытка чейин ушундай бир ой болчу да. Бул өзүң ошол нерсени башыңдан өткөрмөйүнчө түшүнбөйт окшойсуң да. Анан балалуу болгондон кийин башында мен деле жумушума байланыштуу баягы мен баягы нөмөттөрүм бар да. Мисалы үчүн бир жумада 2-3 нөмөтүм болуп калса, баланы көргөнгө бир 1-2 саат эле убактым болчу да. Анан жанагы келинчегим карашыптыр же бир нерсе десе, баягы өзүмчө бир ызаланып кетчүмдө, мен баягы таап келип атпаймынбы депчи. Башында бул менимче бул жаш ата-энелерде мындай проблемалардын көбүнчөсүндө эле болот. Бирок карантинге чоң рахмат айтып кетемин. Карантин убагында мен нөмөткө барып калдым, күндүзү үйдө болуп калаттым да. Бир жумада бир жолу эле нөмөткө барып калаттым. Анан ошол убакта балага баягы иш учурунда бере албаган мээримимди ошол убакта бергенге аракет кылдым. Жана мындай карап көрсөң, бул албетте психологдор айтат, 50% болуш керек аял киши жактан, эркек киши жактан. Ошол нерсени мен ошол карантин учурунда түшүндүм. Себеби мен азыр балага карашып, жардам берип жатканда баланын мээрими жана атанын мээрими берип аткан мээрим. Бул абдан мындай сөз менен айта албаган, эбегейсиз нерсе экен да. Себеби азыр мен жумушка бара жатканда деле жүрөгүмдө ошол мээрим
турат да баягы үйгө барып баламды көрсөм экен депчи. Бирок ага чейин мен албетте келесин карайсың, күлүп атат депчи, ыйлап атат. Жакшы деп баягы аталык милдетимди аткарып атам деген бир ой эле бар болчу да. Азыр бирок карантин учурунда ал аталык милдет эмес экен. Мүмкүн болушунча караганга жардам бериш керек экен деп ойлоп калып, ошондой бир түшүнүк эми пайда болду да. Сонун ошол ата мерими деген, ошол мурун эле мерим деген эне эле бар экен да. Бирок ата мерими деген үчүн чоң рахмат. Буюрса, Кудай буюрса, ошол биз дагы бул болочоктогу ата болсок дагы сиздин үлгү алабыз, сизге окшогон ата энелердин үлгү алабыз. Ал эми бизде ошол бизден бул жакта фондо китептер турат. Аны биз азыркы учурда мындай болот да. Үйгө барсаң шкафтарда китеп отурат, бирок кайсы китепти окудуңар десе, мындай жөн эле бир экспозиция катары эле турат экен да. Анан биз ошол телебирүүбүз сонуна келип баштады. Сиз ошо биздин жаштарыбызга, жалпысынан жалпы элибизге кандай кайсы китептерди сунуш кылмакчысыз? Ошо минимум бир 3 китеп же 5 китепти атап коесузбу? Анан жалпысынан китеп окуу канчалык деңгээлде ден соолугубузга жана руханий ден соолугубузга пайдалуу? Сурооңузга чоң рахмат. Руханий, албетте бул руханий байлыкты аябай көтөрөт да. Китеп дегенчи мен өзүм деле бир убакытка чейин китеп баягы окуу учурунда биз албетте китептерди окуп жүргөнбүз, бирок бул ошол сабакка байланыштуу китептерди окуп жүргөнбүз да. Мындай көркөм адабиятты мен чын айтайын аз окуппун, бирок университетке тапшыргандан кийин ошол менин баягы жетишсиздиктеримди толуктаганга аракет кылып, эми азыркы убакта окуп жүрөм да, ошол китептер боюнчачы. Мен акыркы окуган китептер бул албетте медицина тармагына байланыштуу болбосо дагы биздин белгилүү Эмиль Үмүталиевдин сунуштаган китептерин мен окудум да. Жанагы бул эмоционалдык интеллект китеби деген, анан Грузия кандай реформа болду деген китебин окудум. Жана 3-чү китеп бул Кылычсыз самурай деген китепти, ошол китепти окудум. Бул менин мындай руханий байлыгыма абдан чоң салымдарды кошту да. Себеби Кылычсыз самурай дегенде бул лидерлик сапатты кандай өрчүтүш керек, дайым эле баягы курал менен эле маселени, акча менен маселени чечпей эле жанагы жөнөкөй сүйлөшүү тарабынан, түшүндүрүү тарабынан деле бийликти баягы дүйнөнү багындырса болот деген кеңештери мага абдан мындай таасир калтырды да. Ошол китептерди мен сунуштап кеттим. Чоң рахмат, аябай сонун китептер, мен дагы сунуштайм. Ал эми урматтуу достор, ушундай сонун бир атмосферада биз өзүбүздүн маегибизди бүтүрүп жатабыз. Сиздер менен Атай Смаилов болгон жана Эрбек Исмаилов. Кыргызстандын келечеги үчүн ойлонолу, бар бололу, сак бололу, бактылуу бололу. Сиздер менен Атай болгон. Көрүшкөнчө.